Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Жусупаева Гүлзина Шарабидиновна. Мен Ош шаарындагы Озгур айылында жарык дүйнөгө келгем. Кичинекейимен тартып мугалимдик кесипти арзуу кылчумун. Кыргыз тили жана адабияты сабагын сүйүп окучумун. Ушул сабактар боюнча республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды багындыргам. Кийинчерээк ушул адабиятка болгон сүйүүм билим берүүнүн флагманы болгон ОШМУнун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине жетеледи. Бюджеттик негизде окууга кабыл алынып, ал жерди артыкчылык диплом менен аяктадым. Алгачкы эмгек чыйырымды номер 33 Самидин Алымкулов орто мектебинде баштаганмын. Үй бүлөлүмүн, 3 кыз, 1 уулдун энесимин. Учурда Асанчек айылындагы номер 33 3 интернационал орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. 13 жылдан ашык өмүрүмдү билим берүүгө арнадым. Бул аралыкта мен окуучуларыма гана сабак бербестен, өзүмдү тынымсыз өнүктүрдүм. Бир топ ийгиликтерди багындыра алдым. Ата-энелер мектеби, STEM билим берүү ыкмасы, ПИЗа эл аралык программасы, санариптик технологиялар боюнча билим алып, райондук, облустук семинарларга катышып келүүдөмүн. Андан сырткары таланттуу балдар менен иштеп, ЖРТга даярдоо ийримин жетектеп келем. Ийримдин бир нече мүчөлөрү жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, алдыңкы окуу жайларда билим алышууда. Мен үчүн билим берүү бул жөн гана билимди өткөрүп берүү процесси эмес. Бул ар бир окуучуга өз потенциалын ачууга жардам берүү мүмкүнчүлүгү. Менин билим берүү философиям ар бир балага жекече мамиле жасоого, анын өзгөчө жөндөмдүүлүктөрүн табууга жана алардын өнүгүүсүнө түрткү берүүгө негизделген. Окуучуларым үчүн сабактарымды кызыктуу жана шыктандыруу менен өтүүгө аракет кылам. Бул үчүн мен инновациялык ыкмаларды жана окуу процессин оптималдаштыруучу технологияларды активдүү колдоном. Атай кетсем, Canva, WordWall, Flippity, Zipgrade, Kahoot, Pinterest, Zoom, Padlet, Meet, CapCut, ChatGPT өңдүү заманбап тиркеме, мобилдик колдонмолорду кеңири пайдаланып келем. Социалдык баракчаларда да коомдогу ар кандай көрүнүштөргө жана билим берүү жаатындагы маалыматтарга өз көз карашымды билдирип турам. Чынчылдык, чыдамкайлык, жоопкерчилик менен эмпатия менин адамдык сапаттарымдагы негизги баалуулуктар. Мен окуучуларыма жөн гана мугалим эмес, насаатчы жана дос болууга умтулам. Аларга кандай гана кырдаал болбосун, колдоо көрсөтүүгө даярмын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыктарына ылайык ар бир сабагымда этнопедагогиканы эске алам. Улуттук маданият, каада салт, үрп-адат боюнча маданий иш-чараларды уюштуруп, окуучуларды улуттук каада салтты бартоого, сактоого үндөйм. Албетте, булардын бардыгы кесиптештеримдин, мектеп жетекчилигинин, ата-энелердин колдоосу менен ишке ашырылат. Андан сырткары азыркы учурда аудио жомоктор YouTube каналы менен иш алып баруудамын. Кыргыз жомокторун аудиолоштуруу менен улуттук каада салтты, наркты жайылтууга, аны сактоого өз салымымды кошуп келүүдөмүн. Билим берүүдөгү миссиям окуучуларыма билимдин шам чырагы, алга сүрүүчү дем булагы болуу. Менин максатым лидерлерди жана интеллектуалдык деңгээли жогору, ар тараптан өнүккөн компетенттүү жаш муундарды тарбиялоо. Менин билимге болгон салымым класстын балдары менен эле чектелип калбайт. Мындан ары да кыргыз тилинин жана адабиятынын көрөңгөсүн толуктаган сонун чыгармаларды жаратуу, илимий макалаларды жазуу өңдүү изги максаттарым бар. Мындан ары да талантымды, күчүмдү жаштардын билим сапатын көтөрүүгө жумшаймын.